Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү. Ош шаарындагы өзгөрүүлөрдү тартууну улантуудабыз. Бүгүн 12 апрель 2025 жыл. Ушул Навай көчөсүн азыр бойлоп кетип атабыз. Bundan алдын жүрүп Масалиев көчөсүндөгү кандай өзгөрүүлөрдү болгонун өзүнчө бир видео тартып кеттим. YouTube баракчабызга кирип, видео деген пункту басып, ал жактан да ушундай пайдалуу, жакшы маалыматтардан кабардар болсоңуздар болот. Навай көчөсү өтө узун болгондуктан азыр уна дале баратып көрсөтүп кете берейин. Орайда ысык 5-27 градустай болуп атат. Видеобузду да бөлүштүрүңүздар, башка соц тармак аркылуу поделиться баскычын басып. Видеонун астында ошондой баскыч бар. Бузуу иштери ушул жакта кызуу жүрүүдө. Навай көчөсүнүн айрыкча ушул Сулайман тоо тараптын арка тарабында, түндүк жагында. Снос деп бузгандары бузуп атат, буз электери дагы эле турат. Снос деп өзү эки тарабынан тең эле жазылган. Бузгандары бузуп кетишти. Менин оюмча мындай иретсиз бузгандыгына караганда мэрия келип туруп эле айрымдарын бурчтарын, айрымдарын дуалдарын бир четин оюп эле кетиптир. Мындай эскертүү берип дагы. Tandırlarda ушул жакта жасашат окшойт.
Сол тарабында адамдар чогулуп калыптыр. Ошого мындай майда тыгын. Шпет işte okşayt, he? Buzganға қарсы шығып атады. Ана бузуп атышат калгандар. Мындай жакындатып көрсөтөйүн. Акырында макул болбой аткан окшойт эле. Каршылык көрсөткөндөр деле болуптур. Болуп атат. Көз алдыбыз жана ушундай элдер топтолуп. Эмне дейбиз? Мыйзам бардыгына тең бирдей эле болуш керек. Кызыл сызыктан чыгып кетсе алыш керек деп ойлойм мен. Мынакей мен менен кошо өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Ушундай бузуп аткан учурду тартып алдык, күбө болуп калдык биз дагы. Мына ушундай иштер уланууда, жүрүүдө, шаардын бардык эле жерлеринде. Видеобуз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Комментарийде дагы сөз катышып туруңуздар. Кайсыл Ошдун кайсыл жерин көпчүлүгүңүздөр сурансаңыздар, ошол жакты барып тартканга дагы аракет жасайбыз.